Завод курулуш компаниясынын колдоосу менен даярдалды. Курал оюнчуктар чындап эле коркунучтуу. Көпчүлүк ата-эне балдардын согуш курал оюнчуктары менен ойноп адатка айлантып алышынан коркушат. Жада калса, аларды алып бергенден мурда анын атында угузбаганга аракет кылышат. Ал эми кээ бир ата-энелер болсо, баласы өзүн коргой алуусу, зордук зомбулукка чыдамдуу болуш үчүн курал оюнчуктарын алып берүүгө каршы эмес. Чындап эле курал оюнчуктар коркунучтуубу же коркунучтуу эмеспи? Алардын таасири кандай? Ушуга токтоло кетсек. Негизги маселе баланын жан дүйнөсүнө зыяндуу нерсе оюнчук куралынын өзү эмес, тескерисинче баланын ошол курал менен мамилесин калыптандырган фильмдеги каармандардын кыймыл-аракети. Эгер оюнчукта куралга рух бере турган баатыр жок болсо, анда ал курал бала үчүн эч кандай мааниге ээ эмес. Демек, балдар фильмде куралга жан киргизе алган баатыр жок болсо, анда андай курал оюнчуктарды ойногусу келбейт. Мисалы, анча-мынча бала гана планета куралдарына кызыгышат. Анткени бул куралдарды колдонгон баатырлар сыналгыда же күнүмдүк кабарларда аз көрсөтүлөт. Башкача айтканда, планета мылтыгына рух бере турган баатыр болбогондуктан балдар мындай оюнчуктарга кызыга беришпейт. Мунун ордуна алар күнүмдүк жашоодо колдонулган атуучу, жардыруучу, ошондой эле адам өлтүрүүчү куралдарга кызыгышат. Балдардын мындай куралдарга кызыгышы куралдын кооз жасалышынан эмес, тескерисинче ал куралды колдонгон баатырдын эр жүрөк жана күчтүү болуусуна же болбосо баланын жан дүйнөсүнө сиңишине байланыштуу болот. Бул жерде ата-энелер үчүн көңүл бура турган нерсе ал оюнчук куралдын өзү эмес, ошол оюнчук куралды алып жүргөн каарманга жана символикалык көрүнүшкө баланын жакындашуусун маанилүү деп карашы керек. Колундагы куралдар менен балдардын кыял дүйнөсүн арбаган ар бир баатырдын жүрүш-турушу бала үчүн бирден бир үлгү боло турган өзгөчөлүк болуп саналат. Мисалы, балдардын көпчүлүгү эле кинодогу колунда куралы бар каармандардын жүрүш-турушуна, мүнөзүнө, сүйлөгөн сөздөрүнө жана терс жактарына окшошкусу келет. Бала менен каарманды байланыштырган нерсе бул окшош куралды колдонуу, душмандар менен күрөшүү, амалдарынын окшоштугу. Ушул жагынан карай турган болсок, согуш оюнчук куралын колдонгон баланын ой жүгүртүүсүз жасаган кыймыл-аракети сөзсүз түрдө бир жерден алган үлгү болуп эсептелет. Эгерде бала үлгү катары кабыл алган каармандын мүнөзүн өзүнө сиңирген болсо, анда бул адатка айланган мүнөздөр анын чыныгы мүнөзү катары калыптана баштайт. Эми курал оюнчукка кызыгуу баланын жан дүйнөсүнө кандай таасир этет, ушуга токтолсок. Сыналгыда же чыныгы жашоодо курал колдонгон адамдардын куралдан күч алышы жана куралсыз тараптагы адамдарды коркутуу бала үчүн абдан маанилүү. Айрыкча жашоосунун айрым бир учурларында кордук, көңүл бурулбагандык же зомбулук сыяктуу жүрүш-туруштарга дуушар болгон балдар үчүн оюнчук курал жан куткаруучу жардамчы болуп саналат. Курал канчалык чоң жана коркунучтуу болсо, анда бала ички дүйнөсүндө өзүн ошончолук күчтүүмүн деп ойлойт. Жада калса, ойногон оюндарындагы жаман адамдарды өлтүрүп, жашоодон ырахат алат. Эгер педагог катары көз жүгүртө турган болсок, айрым учурларда курал колдонгон балдар кыялында кээ бир жаман каармандарды таап алышып, өздөрүн кордукка дуушар кылгандарды же туура мамиле жасабагандарды ошол оюнчук куралдар менен ата баштаганын байкайбыз. Биз ата-эне катары балдарыбызды оюнчук куралдардан кантип узак кармасак болот? Эгерде балаңыз оюнчук куралдар аркылуу таасирленип, жүрүм-турумунда тескери жолго бара жатканын байкасаңыз, анда төмөнкү сунуштарга көңүл буруп, куралга кызыгуусун токтотконуңуз оң. Биринчиси, балага коркунучтуу кинолорду көрсөтпөңүз. 2. Технология жана компьютер оюндарына коркунучу жок оюндарды тандап бериңиз. 3. Баланы үй бүлөлүк кордукка, зомбулукка кабылуудан алыс кармаңыз. 4. Үй бүлөдө уруш талаш көп болуп жаткан болсо, мындай жаман көрүнүштөрдү токтотуу зарыл. 5. Баланын достору да коркунучту жакшы көргөн балдар болбошу керек. 6. Баланын куралга кызыгуусун токтотуу үчүн убагында кооз жана акылды өнүктүрүүчү оюнчуктарды алып берүү керек. 7. Баланын дүйнөсүнөн согуштук оюнчук куралдын таасирин кетирүү үчүн куралга күч берген каармандын да анын дүйнөсүнөн чыгышы керек экендигин унутпоо зарыл.